Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberler Bayanı kitabının algı söz. Yaratkan Allah'a çeksiz maqtolur, şükürler olsun. Allah Taala adam balasın en keremetli türde yaratkan. Bunu abaltan, akılman alımlarda, danışman oyçularda, akın jasıuçularda aytıp dаңазалап келишет. Адам баласы жаратуучусун таанып, ага башып жашаганда гана адамдык улуу касиетин сактап кала алат. Алла Таала адамзатты жараткан соң бир берилген өмүрүн канткенде бактылуу өткөрөрүн так жана даана көрсөтүп берген. Бирок кантип, ким аркылуу, кандайча көрсөтүлдү деген суроо туулат. Бул албетте пайгамбарлар аркылуу көрсөтүлгөн. Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin ya erhamer rahimin. Ya Allah'ım, ya Vahhab, ya Razzaq, ya Fattah, Rabbi zidnil manafi'a marskan tayyiban ve amala mutakabbilan. Rabbi şrah li sadri ve yessir li amri ve ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir ve la tu'assir wa tamim bil khair. Amin. Hasbunallah ve ni'mal vakil, ni'mal mevlana ve ni'mal nasir. Allah'ım niyetimizi жаңыртып отырабыз. Allah'ım көрүүчү көсөмөлдөп туруучу, аманчылык берүүчү, ырыскы берүүчү, сырларды билүүчү, добуштарды улугуучу, өзүңө чексиз шүгүрлөр, мактоолор болсун. Чексиз кудурет ээси болгон Allah'ım дагы да мүмкүнчүлүк берип кайрадан ушундай улуу ыйык мажлисинде өзүбүздү чогултуп отурат. Elhamdülillah Rabbil Alamin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tatlık ümmetinin bolup baktısın her bir işe nasip kılıp Allah'ım özünün süyüktü kullarından kılıp iki dünya faydalı ilim verip özü razı bolup özü razı kılıp öz tarafında kabul kılsın. Amin. Ya Erhamer Rahimin. Meyirimdü canarayımdı Allah Taala'nın razılığı için, meyirimdü canarayımdı Allah Taala'nın atmenen Allah Taala'nın peygamberlerine işenүү İmandın şartlarından bulup eseptilet. İmandın bul şartын түшүнүп kabul alууда пайгамбарлар кимдер? Кантип жана кандай жоопкерчиликтер менен жиберилишкен? Канчалык деңгээлде жоопкерчиликтерин аткарышкан деген суроолорго жооп изделет. Бул суроолорго жооп алуу үчүн албетте пайгамбарлар жөнүндө жазылган китептерди барактаганга шашылабыз. Kolumuzdagi Peygamberler Bayanı kitabı dal uşul maksatта жазылган kitaplerden ordun toluktap ele koyboston koozdop көркүнө чыгаруучу kitaplerden болот деген үмүттөбүз. Kitaptagi жазылган ар бир маалымат биринчи кезекте Кур'ан-ы Карим китабындагы аяттарга таянат. Hadis kitapтерине негизделет. Андан кийин ишенимдүү тарыхый булактарга шилтемелер берилет. Окурмандын акылына, аң сезимине ыргакталып баяндалган ар бир пайгамбардын окуясы айтылган сайын дагы эмне болот экен деп кызыгууну арттырып, өзүнө ушунчалык имерип алуусу китепти даярдаган авторлордун ыкластуулугун даана көрсөтүп турат. Пайгамбарлар Алла Таала пенделердин арасынан тандап алып ыйык кабар жөнөткөн элчилер. Жер каймактап, адам ата жаратылып, жер бетинде адам баласы тарала баштаган күндөн бери ар бир элге өздөрүнөн пайгамбарлар жөнөтүлүп турган. Мукминин сүрөсү 32-аят. Ар бир пайгамбар адамдарга акыйкат менен жалганды, арам менен адалды, жакшы менен жаманды көрсөтүү, Allah'ın buyruktарын жеткирүү үчүн, өтө чоң милдетти аркалап, өтө чоң жоопкерчиликти мойнуна алышкан. Ошондуктан ар бир пайгамбар ардактуу да кадырлуу. Чындыгында адамдар арасынан ар бир пайгамбар ызаттуу элчилер болушкан. Тоба сүрөсү 128-аят.
Адамзаттын атасы жана биринчи пайгамбар Адам атадан баштап пайгамбарлардын акыркысы Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбызга чейин жиберилген пайгамбарлардын баары сүйүнүштүү жана эскертүүчү кабарларды алып келишкен. Бул тууралуу Бакара сүрөсү 119-аятта карайсыз. Пайгамбарлар бул жоопкерчиликти аягына чейин аткарышып, элчинин милдети айкын кабарды жеткирүү деген Анкабут сүрөсү 18-аят буйрукка ылайык өмүрлөрүн садака кылышкан жана бул жолдо эч кандай акы сурабастан мен силерден мал мүлк сурабайм. Менин акым бир гана Алладан дешкен. Деп Худ сүрөсү 29-аятты карайсыз. Пайгамбарлар Алла Тааланын буйруктарын пенделерине жеткирүүдө жөн гана боштоочунун милдетин аткарышкан десек, анда таптакыр жаңылышабыз. Боштоочу үчүн каттын ичинде эмне бар экендиги анча деле кызыктуу эмес. Бирок пайгамбарлар Алла Тааладан жиберилген айкын кабарды оболу ар бири өздөрүнүн жүрөктөрүнөн, сезимдеринен өткөрүп, акылы менен толук түшүнүп, эң биринчилерден болуп жашашып, жиберилген коомуна өмүрүнүн аягына чейин жеткирүүгө жан үрөшкөн. Бул жоопкерчиликти аткарууда өтө оор кыйынчылыктарга дуушар болушкан. Бирок жаратканга бекем таянышып, баар өз милдеттерин так жана даана аткарып өтүшкөн. Ар бир пайгамбардын баянын окуп жатып, окурман сөзсүз жашоосуна сабак алууга аракеттенет деген үмүттөбүз. Арийне бүгүнкү заманыбыздын окурмандары көбүрөөк анализдеп окуганга аракеттенишет. Мисалы, китепте баяндалган Азирети Нух пайгамбар алейхиссалам тууралуу окуп жатканда эмнеге көп ыйлап көп шүгүр келтирген, эли эмнеликтен топон суунун астында калган деген ой түйшөлтпөй койбойт. Алардын мындай абалга жеткенинин эң негизги себеби акыйкат ишенимден алыстап кетишкендиги болчу. Эгер пенде пайгамбарын ээрчибесе, жүрөктөр кирдейт. Абийирсиз болот, акылга сыйгыз, адашууга барат. Акыйкат ишенимден алыстап, ыйман алсырайт. Арийне адамдар бутка, идолго эмес, бир гана Аллага сыйынып, ага кулчулук кылуу менен гана адамдык улуулугун сактап жана улантаары шексиз. Алла Тааланын пенделерине пайгамбарларды биринин артынан бирин жибергендигин анын пенделерине мээрими, ырайымы деп түшүнүүбүз керек. Жараткандын алдына барган адамзаттын баары пайгамбарларын ээрчишип, бул сыноодон баарыңар ийгиликтүү өттүңөр, эми силерге даярдалып турган бейишке кире берсеңер болот деген жарыяга ээ болушса ылайым. Иншаллах. Амин. Я архамар рахимин. Кырдын башы 40 демекчи, 40 жаштан өткөндө мындай маанилүү, чоң көлөмдүү китепке баш сөз жазуу биздин чегибизден таптакыр алыс. Ошондой болсо да баш сөз ордуна жөн гана каалоо тилегибиз болсун. Китепти даярдаган агайларыбызга жараткандан жакшылыктарды тилөө менен окурмандарга да пайдалуу болот деген үмүттөбүз. Деп амин. Я архамар рахимин. Аллахым баарыбызга пайдалуу кылсын. Абы уулу Давидбек, Аллах андан ыраазы болсун. Ал-Азхар эл аралык Ислам университетинин дин негиздери факультетинин хадис бөлүмүнүн бүтүрүүчүсү. Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин 2003-2013 жылдар аралыгындагы мүчөсү болгон. Алхамдулилlah. Киришүү. Пайгамбарлар кимдер? Биринчи, пайгамбарлар кабар алып келген кишилер. Адам баласына жараткандын буйруктарын жана
тыюуларын билдирген, акыйкатты, жалганды ачык айкын чечмелеп түшүндүрүп берүү үчүн тандалып милдеттендирилген элчилер, Алланын адам баласынын арасынан тандап алган элчилери Курани Каримде наби, пайгамбар, анбия, пайгамбарлар, расул, элчи, русул, элчилер, мурсал, жөнөтүлгөн киши деген сөздөр менен айтылган. Бул сөздөрдүн түпкү маанисине кыскача токтоло кетели. Пайгамбар. Пайгамбар деген сөз кыргыз тилибизге фарси тилинен оошуп кирген, лексикалык жактан жол башчы, жол көрсөтүүчү, кабарчы, элчи деген маанилерди билдирет. Ал эми динибиздин терминологиясында пайгамбар Алла Тааланын өз пенделеринен тандап алып, ага вахий жөнөтүп, буйрук жана тыюуларын адамдарга жеткирүүгө милдеттендирилген элчиси. Пайгамбар деген сөз тектеш түрк элдеринин, тагыраак айтканда түрк, Азербайжан, түркмөн, казак, кыргыз, өзбек, уйгур жана башка лексиконуна кеңири тараган. Пайгамбар сөзү Алланын асыл элчилери үчүн колдонулган араб тилиндеги маанилик жактан бири-биринен бир аз айырмаланып турган расул, наби деген сөздөрдүн ордуна колдонула берет. Башкача айтканда расулдарга да, набилерге да бирдей пайгамбар деп айтылып келет. Наби Алла Тааланын буйрук жана тыюуларын адамдарга жеткирген, бирок жаңы ыйык китеп жана жаңы шарият менен жөнөтүлбөстөн өзүнөн мурунку пайгамбардын китебин жана шариятын элине билдирүүгө милдеттүү болгон пайгамбар. Демек, наби ушундай пайгамбар. Наба деген уңгудан чыккан арабча сөз. Мухбир, башкача айтканда кабар берүүчү деген маанини билдирет. Бирок наба деген сөз баардык эле кабарга карата эмес, адам баласына билдирилген өтө маанилүү, өтө баалуу кабарды туюнтат. Наба деген сөз ошол эле кезде тууралыгында, чындыгында эч кандай шек күмөнү болбогон кабар үчүн колдонулат. Бул сөз Алла Таала менен пайгамбарынын ортосундагы байланышты, башкача айтканда вахийди жана кабар берүүнү туюнтат. Наби сөзүнүн көптүк түрү араб тилинде анбия формасында айтылып, пайгамбарлар дегенди билдирет. Расул. Жогоруда айтылгандай, Курани Каримде наби сөзүнүн ордуна расул сөзү да кезигет. Араб тилинде ирсал деген сөздөн алынган расул жөнөтүлгөн киши, кабарчы, элчи деген мааниге келет. Алла Таала тарабынан адамдарды туура жолго багыттап баштоо үчүн жөнөтүлгөндүктөн пайгамбарларга русули кирам мурсалин деп айтылган. Бул негизге таянганда наби жана расул деген сөздөр бирдей маанини билдирген синоним сөздөр. Алардын эң маанилүү милдети өздөрүнө билдирилген Алланын вахийин таблих кылуу. Ошондуктан пайгамбарлыктын маани маңызы Алла Таала өзүнүн пенделеринин арасынан тандап алган бирөөнө өзүнүн өкүмүн же шариятын башкаларга таблих кылууга милдеттендирүүсү. Негизинен пайгамбарлардын эки милдети бар. Алла Таала менен болгон байланышына нубуват, Алла Таала милдеттендирген адамдар менен болгон байланышка болсо рисалат деп айтылат. Биринчи Алла Таала менен болгон байланышына нубуват, Алла Таала милдеттендирген адамдар менен болгон байланышка болсо рисалат деп айтылат. Наби жана расул деген сөздөр мына ушул эки байланышты билдирет.
Köpçülük kalam alımlarının fikirinde, kalam ilimden, negizden, itikat, işenim ereceleri, tavhid, Allah'ın жалғыздығына işenүү мәселесі, Асмаул Хусна, Allah'ın қос ысымдары, тағдыр жана жасмыш, рухтун өлбөстүгү, өлгөндөн кийин кайра тирилүүсү сыяктуу маселелер. Демек, көпчүлүк калам деген калам алымдарынын пикиринде деген чечмеленди. Пикиринде Расул сөзү сөздүктөгү мааниси жагынан наби сөзүнө караганда кененирээк маани туюнтат. Анткени периштелер дагы Алланын ыйык кабарларын алып келишкендиктен аларга Алланын элчилери деген мааниде Расул деп айтылат. Бул пикирдегилер өзүнө Алланын китеби, өз алдынча шарият берилген пайгамбарларга Расул деп айтыларын белгилешкен. Ал эми набилер өзүнөн мурунку пайгамбарлардын шариятын улантышат. Ушул өңүттөн караганда бардык Расул ошол эле кезде наби болуп саналат. Бирок бардык эле наби Расул эмес. Демек, бирок бардык эле наби Расул эмес. Эгер кайсы бир пайгамбар белгилүү бир шариятты, укуктук системаны же бир китепти таблих кылууга милдеттендирилсе, ал пайгамбарга ошол эле кезде Расул деп айтылат. Натыйжада набилер да, расулдар да Алла Таала тандаган инсандар. Аларга Жабраил алейхиссалам аркылуу ойгоо кезинде вахий, ыйык кабары келген. Алладан келген ыйык кабарды адамдардын баарына же белгилүү бир коомго Алланын буйругу менен алар таблих кылышкан. Экинчиден, пайгамбарларга ыйман келтирүүнүн маанилүүлүгү. Ислам динибизде Алла Таала тарабынан жөнөтүлгөн пайгамбарлардын баарына түгөл ишенүү ыймандын бир болуп саналат. Алла Таала ар бир мусулманга бүткүл пайгамбарларга ыйман келтирүүнү парз кылган. Оба Кур'ан-ы Каримде баяндалган көптөгөн аяттарга жана пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям кээ бир сахих хадистерине караганыбызда Алла Таала ыраазы болуп ыроологон жападан жалгыз акыйкат дин болгон исламда ыйман келтирүүнүн шарттарынын бирөөсү Алла тарабынан адамдарды туура жолго багыттоо үчүн жөнөтүлгөн пайгамбарларга ыйман келтирүү болуп саналат. Бул ыйман негиздеринин арасында орун алган өтө маанилүү шарт. Анткени периштелерге ыйман келтирбестен Алланын китептерине ишенүүгө мүмкүн болбогон сыңары, бул китептерде адамдарга таблих кылууга милдеттүү жана жооптуу болгон пайгамбарларга ыйман келтирбей туруп, ыйык китептерге ыйман келтирүү да мүмкүн эмес. Чындыгында пайгамбарлыкка ишенбей туруп, дин жөнүндө башкача айтканда Алланын буйругу жана тыюулары тууралуу сөз кылуу мүмкүн эмес. Анткени пайгамбарлар адамдарды туура жолго багыттоо үчүн жөнөтүлгөн элчи катары өздөрүнө вахий болгон Алланын өкүмдөрүн, буйруктарын жана тыюуларын жөн гана жеткирип коюу менен чектелбейт. Ошол эле кезде бул өкүмдөрдү өзүнүн жан дүйнөсүнө сиңирип, күнүмдүк жашоодо жеке инсан катары, жалпы коом катары кантип жүзгө ашыруу керектигин көрсөтүшөт. Пайгамбарлар баары бирдей ээрчип өрнөк ала турган мыкты сапаттарга, жогорку адеп ахлакка өтө улуу адамдар болушкан. Алар жогорку адеп ахлакка өтө улуу адамдар болушат. Алар Аллага ыйман келтирүүгө, Алланы сүйүүгө шыктандырат, жеке жана коомдук жашоодо өтө чоң өзгөрүүлөрдү алып келишет. Анткени пенде керт ташы менен, пенделик акылы менен туура жолду таап, акыйкат жолго түшүүсү мүмкүн эмес. Арийне пенде күнөөлөрдөн арылган пайгамбарлардын баштылыгында туура ишенимге жетип,
туура жолго баса алат. Ошондуктан периштелер адамдарга эмес, бир гана пайгамбарларга элчи болуп жөнөтүлгөн. Астагфируллах. Эгер жер үстүндө жашагандар периштелер болгондо, анда биз аларга элчи кылып периште жөнөткөн болор элек деп Аллах Таала Куранда Исра сүрөсүнүн 95 аятында айтат. Кур'ан-ы Каримде да баяндалгандай, пайгамбарлык жана Алланын ыйык китептери Алла Тааланын адамдарга тартуу кылган руханий белеги. Ааламдарды жараткан Алла Таала адамдар жана улуттар арасында кандайдыр бир айырмачылыкка карабастан алардын ар бирине материалдык чексиз жакшылыктарды, түрдүү рызкыларды бергендей эле рухий азык, руханий көрөнгө катары пайгамбарлык жакшылыгын да тартуу кылган. Адамзат Алланын буйруктарын жана тыюуларын алып келип, туура жолду көрсөткөн пайгамбарларга муктаж. Ошондуктан арасында Алланын азабын эскертүүчү пайгамбары болбогон бир да коом жок деп Аллах Таала Кур'анда Фатыр сүрөсүнүн 24-аятында айтат. Ар бир элге өзүнөн элчи келген деп Аллах Таала Юнус сүрөсүнүн 47, Нахл сүрөсү 36, Рум 47, Зухруф 6, Рад 8, Ибрахим 4, Исра 15 аяттарда айтат. Бардык пайгамбарлар ушул улуу милдетти кынтыксыз жүзүгө ашыра турган жана өздөрүнө вахий болгон Алланын өкүмдөрүн адамдарга таблих кылуу күч-кубатка жөндөм-шыкка эгедер тандалган чынчыл пенделер болушкан. Алхамдулиллах роббил аламин. Иншаллах уш жерден жыйынтыктап туралы. Аллахым жардам менен дагы Аллахым билип билбей алган күнөөлөрүбүздү, ката кемчилигибизди кечирип, өзү ыраазы болуп, эки дүйнө бактын насип кылып, өзү ыраазы кылсын.